Урматтуу мекендештер, ардактуу ата-энелер, студенттер. Мугалимдик иш ары түйшүктүү иш экендиги жалпыбызга маалым. Аны менен катар эле сыймыктуу иш. Караңгыны жарык кылган, адамзаттын дүйнө таанымын калыптандырган, жаратмандык жана атуулдук бийик рух менен эмгектенип жаткандагы бул мугалим. Мугалимдик кесипти туу тутуп, күжүрмөн эмгек менен алпырышып, күн түн дебей видео сабактарды даярдап, окуткан студенттерине кайтарым байланышка чыгып, алар менен сыймыктанып, оор кырдаалда да ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Терең таазим кылуу менен мугалимдерге ыраазычылык. Келечекке курулуп түгөл жайлар, өсүп чыгат Чыңгыз Исхак түгөл байлар. Баарыбыз ар бирибизди сезип ынак, ооруну билим берүү жеңип чыгат. Урматтуу ата-энелер жана студенттер, жакшы күндөр алыс эмес сыягы. Сапары да бүттү ушул вирустун. Сабыр кылып бир аз чыдап туралы. Мугалим, ата-эне, студент, тилектери бирге, ой бирге, жоопсуз калбайт тапшырма, келсе да түнкү, ондо бирде. Биз бир айдан бери таажы вирусу коркунучу жөнүндө аябай көп айтып жатабыз. Абайлагыла, сактангыла, көңүл бургула деп. Тилекке каршы кубаныч, сүйүү, жакшы көрүү, сый урмат жөнүндө эч нерсе айтпай жатабыз. Келгиле, ушул балансты кайрадан жараталы. Урматтуу коллегалар, урматтуу студенттер, мен силерди аябай жакшы көрөм. Аман болгула. Жетиш үчүн келечектүү заманга келгиле мээрибизди арнайы балдарга жашатышка жаралып келгенсиңер, жасай берсек билишет эртеңкилер. Баарыңарга сабырдуулук каалаймын. Кудай сактап бул илдеттен айгалы ылайым. Жол ачылып мурдагыдай жашоого, жакшы күнгө жеткирсинчи Кудайым. Ошолабы десеңер, буга кимдер? Эң биринчи ыраазы мугалимдер. Балдар биздин бактыбыз, кубанычыбыз, тоспогула билимден суранычыбыз. Бул да болсо сыноо болуп турат баарыбызга. Шүгүр кыз балдарыбыз жаныбызда. Тийгизсин дайыма жарыгыбыз. Онлайн менен сабак өтүү салымыбыз. Билимсиздер кайда барды, кем уктуда, билимдүүлөр жеңет ушул вирусту да. Врач, аскер, жан сакчы агаларды кам санабай окутабыз балаңарды. Ата-энелер балдарды колдогула, билимине кайдыгер болбогула, аздыр көптүр мекендин бир четибиз, билим берүү бул биздин милдетибиз. Эй кыргызым, тооба кыл жашаган жериңе. Эсиң барда ибадат кыл, оку намаз мечитте. Эртең эле бир күн келет элиме. Эки рекет намаз эңсеп сен кетпе. Ар намыска шыктандырып улутөр, ар убакта алга сүрөйт үмүттөр. Көз ирмебес кыраан кылып таптаган эрки күчтүү кыргыз элим мүнүшкөр. Улуу Манас чоң казатты баштаган, биз урпагы жоодон такыр кайтпаган, эркиндиктин жаңы доордун тушунда кыргыз элим бүркүтүндөй таптаган. Кармашканда кайрат берип утуруу, бет деген жок болбойт бизден кутулуу. Кайра кайтпас өжөрлүк барганымда, ал анткени биз Манастын тукуму. Кыргыз элим өз элим деп айтчулар, кыргыз жерин өз жерим деп басчулар, бытыр анды урууларга бөлүнбөй, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгар. Эмгекчил эл ичинде башчылар, кай бирин карт,
кай бириңер жашсыңар, ыйман менен, ызат менен, иш менен, бир жеңден кол, бир жеңден баш чыгар. Узак мезгил сиңип келген сезимге уруу куруу керек чыгар кезинде, башыңда ой майдаланып баратса, Манас деген бабаң турсун эсиңде. Бийик нартуу улуу кыргыз элим бар, береке мол ажайып кооз жерим бар. Бабалардын кылым кезген мурасы, ата мекен сен ыйык демиң бар. Кыйынтыкты баштан кечип көргөнбүз, өрт аралап толкун жиреп көнгөнбүз. Жолбос жүрөк кошунун биз турганда, алга карай өсө берсин өлкөбүз. Окуган сайын кабарды, көздөн жаш тамып жерене. Кайда кетти уулдарың, таштап сени кимдерге? Ишенич жок эч кимге, кантип жашайм бул жерде? Тоноо, мунтуу зордуктоо болуп жатса элимде. Эң ишенген адамың догдур болот дечү эле. Биз сункарбыз аска тоого түнөгөн, азууларын урчуктарга бүлөгөн, болот дегөр аман калбас тепкени, арсыз душман сүрүбүздөн жүдөгөн. Атак даңкка малынган, мен ойчул эмес акылымды ачып ташкан, мен мусульман Аллах деп жүрөк каккан, Манастан айланган, Кыргыз хандан жаралган.